Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети депутат Надира Нарматованын чет өлкөлүк өкүл түшүнүгүн сунуштаган талаштуу мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда кабыл алды. Добушка коем, мыйзамды колдогондор добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Гүл Ахматовна. Эми азыр мыйзамга бердиңер. Экинчи маселе, биз сиздерге чечим бердик. Ушул маселени, ушул мыйзамды 17 октябрда парламенттик угуу өткөрүү боюнча. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Жок. Негизги автор Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп ишендирүүдө. Мен ойлойм, бул жерде эч кандай биздин мамлекеттин ичинде өкмөт уюмдарды иштегенге тыюу салган эч кандай нерсе жок. Сөз эркиндиги жөнүндө шек келтирген маселе жок. Ошол эле мезгилде адам укугуна басмырлаганга дагы эч кандай тиешеси жок. Анан демократиялык принциптердин дагы мындай багытталган тескери көз караштар жок. Биздин болгон көз карашыбыз эле бизде тартип, жоопкерчилик болсун деген ой менен ушул мыйзамды алып чыктык. Деген менен бул мыйзамга жарандык коомдун өкүлдөрү нааразы пикирин билдирип жатышат. Алардын бири Толкунбек Исаков. Министрлик кабинетинин алдында майыптыгы бар адамдардын иштери боюнча түзүлгөн кеңештин төрагасынын орун басарымын. Жылына орто эсеп айтканда 400-500 адамдан көп адамдарга юридикалык жардам беребиз. Демек, алардын укуктарын коргоп. 2001 жылы түзүлгөндөн баштап 10 миңден ашык жарандарга юридикалык жардам көрсөтүп келебиз. Эми ал жардамдардын натыйжасын айтпай эле коеюн. Кыскасы айтканда, иш жүзүндө ар кандай маселелер менен жолугабыз. Бул укук коргоо органдардын сот системасы туура эместик болгондорун толгон токой кезигип келебиз. Ал боюнча укуктук механизм менен күрөшкөндөн тышкары дагы коомчулуктун көңүлүн буруп, бийликтин көңүлүн буруп, туура эместигине барган кадамдарыбыз бар. Демек, бул мыйзамдын мазмунуна таянсак, ошол учурда биздин ишмерлигибиз саясий ишмерликке туура келип калып атат. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, социалдык дагы, саясий дагы бейөкмөт уюмдардын баарын бир күрөккө салбай, Надира Азимовна, биз сизди сыйлайбыз, бирок бул мыйзам долбоорунда ошондой болуп калып атат. Буга чейинки талкууларда юрист Аттуу Эргешбаева коммерциялык эмес уюмдардын иши ачык айкын эмес, каражаты тууралуу отчет бербейт деген сөздөрдү четке кагып, төмөндөгүлөргө токтолгон. Коммерциялык эмес уюмдар 3 жабык түрүндө отчет тапшырат. Бул биринчиси салык кызматына карата өзгөчө статистика бар, налог параметрлери менен мурдатан бери эле тапшырышат, акыркы 10 жыл точно тапшырышат. Экинчиси социалдык комитетке тапшырылат, үчүнчүсү статистикалык комитетке квартал иретинде жана 1 жыл бою жыйынтыгында. Ошондуктан экинчиси бул ачык түрүндө бейөкмөт мекемелери отчет тапшырабыз. Бул болсо деген бейөкмөт мекемелерине тиешелүү болгон профиль мыйзамдын 22 беренесине карата ар бир организациянын административдик жана программдык эсеп кысаптары канча болду деген боюнча салык кызматынын сайтында таба алсаңыздар болот. Үчүнчүсү, бардык банковский көп бейөкмөт мекемелердин акча эсеп кысаптары 90% иретинде безналичный формада банк аркылуу өтөт. Ошолордун бардыгын финансылык разведка өтө чоң тыгыздык менен проверка кылышат. Анан алар менен түзүлгөн положениялар бар. Эгерде биз туура эмес, террористтик, экстремисттик болгон иш-чараларды жүргүзүүгө кол салынган болсо, анда кылмыш иретинде иштер каралып, бейөкмөт мекемелер жалганга чейин, жоопкерчиликке тартканга чейин барат. Ал боюнча фактылар көрсөтүлгөн. Андан сырткары жоопкерчиликке тартуучу кылмыш кодексинде, административдик кодексинде 15ке жакын беренелер бар. Ошол бүгүнкү күнгө чейин бизге карата ошол нормалар иштеп атат. Ошонго көңүл буруп койсоңуздар, керектүү болгон экспертизаларды берүүгө даярбыз. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай буга чейин чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандан кийинки кесепеттерин атады. Бул абдан коркунучтуу мыйзам. Ошон үчүн бул авторитардык режимдерге тааныган мыйзам. Демократияга. Демек, эгерде буну кабыл алып калса, анда биз уже акыркы жолу мындан ары демократиялык арал деп Кыргызстанда айта албай калабыз.
Өкмөттүк эмес уюмдарды жана жарандарды чет элдик тыңчы деп атоого багытталган мыйзам 2013-2014 жылдары сунушталып каралбай келген. Ошол эле учурда парламентте ушуга окшогон мыйзам кабыл алынган. Мыйзамдын мурдагы автору депутат Надира Нарматова анын атын чет элдик өкүл деп өзгөртүп 2022 жылы кайра алып чыкты. Башында автор катары Нарматова өзү жалгыз көрсөтүлгөн документке кийин дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Коомчулуктагы кызуу талкуудан кийин бир катар депутаттар авторлуктан баш тартышкан. Адилет укуктук клиникасы Нарматованын мыйзам долбоорун иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Жарандык коом бул мыйзамды четке кагуу тууралуу кайрылуу жасап, бийликке коңгуроо кагууда.